Арбаңыздар, кымбаттуу мекендештер, урматтуу айымдар, жалпыңыздарды мүмкүнчүлүк менен пайдаланып өтүп кеткен майрамыңыздар менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Жылдын 365 күнүн бардыгын айымдар үчүн, айымдардын укугуна арнасак дагы туура болмок. Ал дегеним, мурда күнү 8 мартта майрам болду, кечээ күнү 9 март күнү эртең менен Жайыл районунун Арал айылындагы 41 жаштагы инсан өзүнүн улуу апасын бензин төгүп өрттөп жибергенин дагы окудук. Бул дагы зээндик эйтет. Апаларга, энелерге, карындаштарга, жубайларга болгон мамиле зордук, зомбулук өлкөбүздө чечилбей келет. Ушул маселелерди жана башка маселелерди көтөрүп 8 март күнү эми салтка айлангандай айымдардын тилектештик маршы өттү. Бирок баса белгилеп айтчу нерсе, бул марш тынч өттү. Себеби мындан туура 1 жыл мурун 8 марттагы маршта, жалпыңыздар билесиздер, марштын катышуучуларын келип кармап, ровдга чейин киргизип, чоң бир окуялар болгон. Бул ирет марш тынч өттү, бирок марштын артында кандай өзөктүү маселелер жатат, ошол тууралуу сөз кылабыз. Ыргалай Бекмуратова, мээри жазы коомдук бирикмесинин төрайымы, саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Олжобай Шакир, журналист, акын, коомдук ишмер, саламатсыздарбы? Эми кимден баштайын? Эжеден. Эженин майрамы болду. Кыздын 40 жашылуу. Кыздын 40 жашылуу. Саламатсызбы? 8 мартта биринчи эмес, бир неченчи ирет болду, бирок бул жолу мына өзүңүз көрдүңүз, Ошто дагы биздин кыздарыбыз чыкты, түрдүү талаптар коюлду, түрдүү манифесттер өткөрүлдү. Алардын бири бир кыз чачын кесип, мына мен ушул биздин ички душмандарга каршы туруум ушул болсун деп мындай бир өзүнүн акциясын көрсөттү да, жазады да. Сиз кандай көз караштасыз бул өткөн окуяларга? Арбаңыздар, урматтуу калайык калк жана тил көрүүчүлөр, мен ушул нерсени жыл сайын эле мен туура эмес баалайм да. Балким ар кимдин өзүнүн көз карашы, бирок кечегидеги маршта аябай туура талаптар коюлган. Мен айрым жерлерине көз карашым туура эмес болгону менен мен кечеги койгон талаптарны туура деп бааладым. Ар дайым эле биз бир бетке карай бербешибиз керек. Коом деген ушундай экен, бир жолу андай, бир жолу мындай болуп өзгөрүлүп тура берет экен да. Кечегилердин койгон талабы негизинен туура. Бирок ошону ошентпей эле өзүбүздүн улуттук менталитетибиздин негизинде иш жүргүзүп, уяткарып, сен мынал жерде ошол сиз бүгүнкү кечеки жайылдагы окуяны ушуну алдын ала эле айылдык кеңештер, аксакалдар, ошол жердеги аялдар советтери бүт баары биригип туруп, биринчи эле жолу болбойт да бул нерсе. Көптөгөн окуя, көптөгөн ошондой окуялар өткөндөн кийин болот да. Ошондо биздин өзүбүздүн кайдыгерлигибиз абдан бир ушул жерде зээндик эйтет да. Бурулай дагы ошол Жайыл районунан. Ошо Бурулайдын дагы, ушул кечеги окуянын дагы, андан мурдакы баягы баллонду артып алып мен укугумду берет деп. Ошол кечеки айымдардын койгон айрым мен кошула турган тарабы ушул эми зордук, зомбулук, күч. Бирок бул бир эле биздин өлкөдө эмес да. Кошулбай турган тарабыңыз кайсы? Менин кошулбай турган талабым, биз өзүбүздүн улуттук менталитетте ошо ата бабаларыбыз, аксакалдар биригип туруп, көчөлөр, кошуналар ушундай окуя болуп жатат деп бардыгын чакырып, керек болсо укук коргоо органдарын чакырып туруп, ушундай бир көптөн бери ушул бир чечилинбей чиеленишкен окуя болуп жатат. Ушунун түбү барып бир жамандыкка, жаман окуя болуп кетпесин. Мына өлкөбүздө канча ушу Бурулайды айтып туруп эле, анан башка жанагы ушундайлар болуп кетпесин деген бир түшүндүрүү иши жүрбөй жатат да чындыгында. Анан ушу жүрбөй жаткандан улам анан биздин кыздарыбыз, уландарыбыз, жигиттерибиз кечээ ошондой маршка чыгып отурат да. Жүрбөй жаткандыгынан чыкканы менен алар башка өңүттө чыгат. Мисал үчүн менин эркиндигим дейт. Ошол чыккан адамдардын өзүнүн эркиндиги тебеленген жок ал жерде. Алар бирөөнү шылтоо кылып, башка артында чоң саясат бар да. Бул биринчи жолу эле болсо анда мен кошулмакмын да. Биринчи жылы биз чыкканбыз, мэриянын астына чыгып, ал жерде да мен өзүмдүн көз карашымды айтканмын. Ошол жерде ошол нерсе атка айланып алды да. Чоң саясат дегениңиз башка саясий күчтөр, башка саясий күчтөр, башка мамлекеттердин кийлигишүүсү, өзүнүн ошол өзүнүн саясатын бизге таңуулоо деп баалайм мен. Батышпы, Россиябы, Кытайбы? Батыш эле дейм, ачык эле айтам, батыш. Бул пикир сизге биринчи ирет угулган эмес болуш керек. Ооба. Бул Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсү катары жалпы эл аралык норма деген бар да.
эжеге жооп да, жанагы сырттан белгисиз тараптардан бири финансланат, каржыланат дегендейчи. Эже сиздин максатыңыз деле кечеги митингге чыгып аткандардын талабы делечи, максатыңыздар бир эле, ошо кыз келиндер зордук зомбулукка кабылбасын, уртокмокко кабылбасын дегенчи. Болгон айырмасы алардыкы кененирээк горизонтто талашта, себеби тиги бу глобализациянын шарында алардын көргөн проблемасы кененирээк да. А сиздеге окшогон баягы улутчул сезимдеги жарандар мындай улуттук аспектиден гана, тар чөйрөдөн гана карап атабыз да, биз дүйнөнүн 4 тарабы менен кызматташууга, дипломатиялык мамиле түзүүдөн чочулап турган баягы эсирден калган аң сезим, стереотиптик түшүнүктөр бар да. Себеби бала кезиңизде эсиңиздеби, мектеп партасында, үйдөн дагы батышты телевизордон карап отурчубузда желмогуздай көргөзчү, дайыма тиги митингдер тынчсызданып монуп турганда, ошол нерсе бүгүнкү күнгө чейин саясий мурас болуп, бүгүнкү Россия Федерациясынын дагы саясаты болуп, бизге окшогон чабал элдер, чабал өлкөлөр дагы эле ошол капиталисттик коомго, демократиялык коомдон чочулоо менен карайбыз да. Болгон айырмачылык ушул. Сизге керектүү маалымат жете баштаганда көкүрөгүңүз сиздики да жумшарат. Мен деле бир кезде мындай көз карашта болчумун. Батыштын тенденциясы менен кыргыздын ичине бир бузуку долбоорлоо жүрөт депчи. Колуңуздан келеби, сиз дагы ошол эл аралык коомдорго, кыз келиндердин укугун коргоого гранттарды жазсаңыз болот да. Ошол эле кыргыздын кара көз, кара чечекей укугун коргоого Россия эмес, Россия көп учурда согуштук курал менен жардам берет бизгечи. Себеби бизге окшогон өлкөлөргө баягы империалдык оорусунан айыгылык Россия бизге дайыма ошол биз түшүнбөгөн маселелер менен үрөйүбүздү учуруп турат. А кечеги 8 марттагы чыгып аткан кыз келиндердин талабы бул көп тармактуу. Жанагы карьерасында дагы кыргыз кыз келиндерге болгон түшүнүк мындай, тилектештик жок да. Эмне үчүн жогорку кеңеште же болбосо аткаруу бийлигинде кыз келиндер саны аз? Өтө. Себеби биз социалдык маселелерди чечүүгө энелер активдүү экенин, эненин мүмкүнчүлүгүн пайдаланууну ошолор коңуроок кагып атат. Уртокмокко кабылган ал башка маселе. Гендердик маселеге келгенде булардын коюп аткан маселеси өтө талуулуу да. Анан беле буларды баягы батыштын эле бузукулугу менен жаңылыштык түшүнүктөр көбүрөөк болуп атат да. А Россиянын фильтрленген маалыматы менен бизге Кыргызстандан четке чыгып кеткиси келген жаштар бар да, кантип чыгып кетем дегенче, анын жеңил жолу ошол уртокмокко кабылса, баягы тияктан качкын статусун алганга оңойраак да. Ошондой провокаторлор арасындачы. Анан күч органдарында түшүнбөгөн саясат бар. Себеби күч органдары дайыма Россиянын кашкабагын карап турат. Аларга ошондой установкалар менен иштейт. Бул демократиялык баалуулуктардын, демократиялык институттарын калыптандыруунун кереги жок. Ошондуктан баягы бизге улуттук жарлыкка жармашкыл жабыштырып койгондо бизче улуттук менталитет, улуттук аспектиден ары, рамкадан ары карай албай эле биз кокуйлап атабыз. Биздин ата бабадан берки каада салт үрпүбүз талкаланып атат деп. Ата бабадан берки биз үркү тиги ош менталитетибизди сактайлы десек дагы ошол батышка долбоор жазсаңыз өтөт. Себеби бул жалпы адамзат баалуулугу үчүн. Демократия баалуулугу бул западка эле керек эмес. Агайдын сизге берген сунуштарынын бири бул ошол батыш деп аткан грант берүүчүлөр, эл аралык уюмдар ысымдарын атабай эле коелук. Бирок сиз дагы ошолорго долбоор жазсаңыз, сизди дагы каржылап берет дейт. Ошол уюмдар менен иштешүүгө сиз даярсызбы? Мен иштешкенмин. Мен алар менен иштешкенмин. Мен проект жазган бир канча жолу. Мен болгон 2005-жылы мигранттардын баягы кече күнү алып салдык го, кечеги шайлоодо мигранттардын форма 2-нин биз долбоор жазып жүрүп, биз кайрылып жүрүп ошону араң киргизген элек. Биздин азыр Кыргызстандагы эң өкүнүчтүү форма 2-нин күнөөлүүсү сиз турбайсызбы? Бирок ал мажбур болду да. Азыр мына миңдеген, миллиондогон добуштар азыр сала албайбыз, биз эч жерге шайлай албайбыз. Анткени биздин көчүп келгенибизге бул жакка 22 жыл болду. Үйүбүз жок, үйүм болгону менен документибиз жок. Мен бир канча жол жазгам, өтпөйт бизге. Анткени биз улуттун көйгөйүн чечкен МПО катары карадыбы же балким туура эместир. Эми бирөөнү күнөөлөштөн алыспын. Мен кыскасы колдоо тапканым жокмун. Бирок ошол Бул ушу колдоо таппаганыңыздан урдан келген таарынча эмес позицияңыз? Андай эмес. Мен андай этип бирөөдөн колдоо алсам сүйүнүп, колдоо албасам күйүнгөндөн алысмын. 21 жыл болду биз мына
Биз эмне деген кордуктарды тарткан эл менен иштейбиз. Мынакей. Жумуш орундарды түзүп бердик. Мына лишний мына биздин кол өнөрчүлүк боюнча түйгөн жумуш орун. Мынантип биз болсо элдерди бүтүн тынчтыкка митингге чыгарып, мен деле митингге чыгам. Эмне үчүн ошолор биз чыкканда шылдыңдайт? Мени өкүндүргөн ушул да. Биз мисалы үчүн Ким шылдыңдады? Ошол эле кечеки чыккан аялдар, былтыркы жылы биз чыктык. Аябай бизди шылдыңдайт. Маселени конкреттештирип. Маселе биз улуттук бир өзүбүздүн социалдык абалыбызды соттордон жабыркап чыкса, күн эле көчөдө жүрөт деп биз айткандай эле алар дагы айтат. Мен ушул жерден баарын моменттен пайдаланып чакырып кетем да. Баарыбыз бири-бирибизди сыйлап урматтаганда гана коомубуз өнүгөт. Биз аларды сөймөйбүз кезеп, аялдардын укугу тебеленди дей бербестен, биз чыкканда алар колдоп, алар чыкса биз дагы, мен кечегиде мен туура түшүндүм. Койгон талаптары туура экен. Бирок ошол аялдарды өздөрү зомбулукка кабылган эмес. Мен жеке сиз дегеним жок, бирок кечээкү соц тармактардагы болгон мындай реакцияны да байкап атам да, ошондой эле сөөмөй менен көрсөтүүлөр болуп атпайбы? Эмне себептен бул кыз чачын кесип салды деп мына Максат Чанки дагы кечинде бир чоң пост жазды. Андан башкалардын баары тең. Ушул да сөөмөй менен көрсөтүү. Сен ошол бизде эмес кылып атасың деген. Ошол нерсе бизге калыптанып кетти, бирок туура эмес жагы көп. Мен эми өзүм аябай эле өтө билимдүү аял эмесмин. Мен атайын орто билимдүү эле аялмын. Бирок менин өзүм көз карашымда өз эмес, элди коргоп чыгуу менен жаш балдарга чейин ээрчитип алып, анан кыйкырып эткени туура эмес. Биз чыкканда биз кыйкырбайбыз. Эмнеге туура эмес? Эмнеге эмес? Алардын туура эмес жагына мен акцент коюп кетейинчи, анча болду. Мурдагы жылкы экен, мен чай куйбайм деп жазышпады эле. Анан кечөө бирөө чачын кыркып атат да, жок, муну туура эмес эмес. Бул адамдын табигый процесси да. Себеби алар ошол лозунгду жазгандарчы, мен чай куйбайм деген 16-17 жаштагы момундай сиз экөөсүнүн чырактай неберелерибиздин курагындагы жаш кыздарда бул жаштык максимализм да. Себеби алар ошентип менменсинүү табияты бар. Анан кечөөкү чачын кыркканы дагы бул сыяктуу протесттердин ички психологиялык, моралдык запкысы кандай? Ата-энеси үйдөн чыгарып койгон кыз келиндер бар. Мениндей, сендей менин кызым жок дегенчи, анан алар же коомго батпаса, же үй бүлөсүнө батпаса, тилектештери менен ошентип чогулат, талап коет. Анан реакция болгону алар үчүн маанилүү да. Ошон бесе себеби биздин мыйзам чыгаруу базасында ошол керектүү мыйзамдарды токулуп бербей атат да. Кечөөкү көрүнүштөн улам митингден тарап баратсам, мага тиги ички иштер министри бирөөнү ортомчу кылып жөнөтүптүр да. Олжобай Шакир митингде жүрүптүр. Феминисттер деген эмне экенин түшүнүп берсинчи, булардын максаты, талабы эмне экен депчи. Бул кечөө министрдин аракети жакшы бул, бирок бул да чала чарпыт иш да. Эгер анчалык күч органдары ошол бийлик менен коомду эри шаркак бир өнүгүүгө жолуна салабыз десек, аткаруу бийлигиндегилер дагы, ошол парламенттегилер дагы булардын талабын угуш керек. Бирок угуп булардын талабындагы муктаждыгын канаттара мыйзамды жазып бергенден коркот. Себеби жанагы аял укугу дегендин баарына келгенде эле улуттук менталитеттен коркот. Алар эртең элден добуш албай калам, мандаттан ажырап калам деген коркунуч менен мындай курс темага келгенде укмаксан көрмөксөн болушат дагы. Бул кыздардын жылдан жылга салттуу түрдө улантып келатканы, ошол алардын көйгөйү чечилбей келатканы, массалык түрдө көйгөй атканы. Бирок биз митингден эч качан чочулабашыбыз керек эже. Митинг канчалык көп болсо, ошол коомдо өнүгүү болот. Сиз экөөс бала күнүбүздөн желмогуз көргөзгөн батышта дайыма күнү кур эмес митингдер болчу. Ошонун баары эмне жыйынтыкка алып келди? Мына мамлекеттик түзүмдү түптөп алып, ошол демократиялык дөөлөтүн калыптандырып алган үчүн жай турмушка келип отурат. Мен кошумчалап кетейин. Ошол жердеги көтөргөн плакаттарды уюштуруучулар абдан уят сөздөр менен жазып алыптыр. Анан өзүнүн жатын тартып алыптыр. Ушул качан болду эле дейм да? Качан болду эле? Кечөө андай болгон жок да. Эми ошол турбайбы интернеттерден? Мурдагы жылы башкабы? Ошол нерсени калыптандырып, элдин дагы көзүн ойнотуп, үйрөтүп, элге сиңдирүүнүн аракети болуп атпайбы? Анан эми мисалы үчүн биздин коңшулаш мамлекеттерде бир дагы мындай көрүнүш болгон жок. Мына Тажикстанда,
Өзбекстанда, Казакстанда, Түркменстанда бир эле биздин кыргыздар жоош үйдүн коногу башкарат деп эле эң баштанып эле ар нерсени сүйлөй берсек болобу? Мамлекет болгондон кийин азыр бул жерде эми садыр эми жаңы келди, мен азыр садырга эч нерсе дей албайм. Эмне себептен Атамбаев 6 жыл башкарганда бул аябай тамырлап кетти. Анткени батыштын идеологиясын колдогонсуду. Андан кийин Сооронбай Атамбаевди колдомуш этип, ушинтип эле бирине бири аяп жүрүп, биз ошо жат көрүнүштөрдү сиңирип кетип баратабыз да. Өкүндүргөнү мени ошол. Эми бул нерсе бара-бара жайылып, мына биз өзүңөр айткандай Баткенде, Ошто бүт республиканы каптаса, анан эртеңки келечегибиз эмне болот? Туура, ал нерселер балким баягы улуттук кыргыз деген өзөктөн карай турганда жат көрүнөттүр. А бирок аялынын мойнуна эки дөңгөлөк илип коюп сабаган нерсе жат эмеспи бизге? Ал бардык жерде эле Эже, жанагы жатын сүрөтүн көргөзүп антимитип атсат деп атпайсыз, бул элди бузат депчи. Эми ошол маселеге келели да. Биз үстүртөн аттап кетпей, жакшы мисал айттың, моюнга дөңгөлөк илгенчи. Анан алар жанагы жыныстык маселе чыгып атса, алар эмне жүрөгүн көргөзөбү же боорунун сүрөтүн көргөзөбү, жан жеринин сүрөтүн көргөзөт да. Себеби биз коомдо алар жөнүндө маалымат жок, бир гана терс жагынан эле билет да. Себеби Россиянын саясий технологиясы ошондой көргөзүп койгон, булардын митингдери бир жакшы эмес, элди бир бузук. Бул ошол маселе биздин коом даяр эместир ага. Даяр эмес. Бирок эми даяр эмес деп эле жүрө бергенде жана суицидтен эмне үчүн өз жанын жаштар кыйып алып атат? Телегей тегиз бактылуу үй бүлөдө жашап аткан кыздардын же ата-энеси же мугалимдери билбей калып атат. Эмне болуп жанын кыйып алганчы? Себеби алардын арасында дагы кайраты бекемдер бар да, үй бүлөсү үйдөн чыгарып салган, же болбосо баягы үй бүлө басым көбүрөөк болот. Ай кызым, сен качан турмушка чыгасың? Ай балам, сен качан үйлөнөсүң дегенчи. Бирок алар 6 саны аман эркек менен эркек бири-бирине чечинип алып боюн жакындатканды ойлогондон дене бою дүркүрөйт да. Бирок бул эми жаратылыш, антропология экен. Эмне кылабыз? Ал адамдардын эмес, айбандын арасында бар да. Маселен, кошкор кошкорго секирет, арстан арстанга секирет да. Булар массалык түрдө эмес да, саналуу да. Анан ошолордон үрөйүбүз түшөт, коркпой түшүнбөйбүз да. Анан эле Бирок ал сөзсүз түрдө аны плакатка жазып алып көрсөтүп чыгуу керекпи? Булардыкы жерине жетип атат да, жандан кече турган адамдар эмне кылат? Акыры айласы болгон фокусту эмнеге бурат? Жан жерин көрсөтүүгө калат да. Мен өз жатыныма өзүм билем дегендин артында бул психологиялык, моралдык чоң соккудан улам ошо ким эле маселе сенекөбүзгө ал өң көрүнөт да, сенекөбүз жан жерибизди плакатка көтөргөндөнчү. Себеби ал биздин табиятыбызга жат нерсе да. Биздин жан дүйнөбүздө андай оор азап тарткан эмеспиз да. Менин балам андайды тарткан. Менин балам үчүн бул проблема. Ошо жан жердин сүрөтүн көргөзөт. Биздин проблема ушунда деп. Биз жана суицидке жол бербейли, ошол балдарды ажалга түртүбейли деген коңгуроо. Буну түшүндүрүү иштерине жүргүзө албай атабыз да. Коомдагы ошол организаторлордун да кемчилиги ошол. Түшүндүрүү иштери митинг эмес, бир башка ыкман менен болушу. Башка ыкманын бири ушул да. Маселен, бүгүнкүдөй эмнеге деген суроонун алкагында бул актуалдуу маселеде биз. Бирок агай, ошол эле учурда баягы сиз кыргыз деп күйүп жүргөн инсан катары биздин да келаткан бир мурасыбыз бар да. Ата бабалардан келаткан бир салт санаабыз, кыздарга болгон мамиле, кыздардын жана жигиттердин коомдо өзүнө алып жүрүү мындай бейрасмий эрежелери дагы бар да. Аны да кармай билишибиз керек. Бирок улут дегенибизди жоготуп, феминисттердин аракетин буларды коом агартуу деп түшүнүшүбүз керек да. Феминист деген эмне деген түшүнүктү коомго жеткиришибиз керек. Феминист десе желмогустай көрбөй, буларды агартуучулар экен деп. Айтматовдун биринчи мугалимде Дүйшен кандай азапты тартат, могу феминисттер ошондой басмачылык замандагы баягы караң келди алчы. Ага канчалык азап болгон Дүйшөнгөчү. Великий учитель да ошондой массанын карама каршылыгына, уртокпогуна карабай Дүйшөндөй болгон бечаралар булар дагычы, кечирип койсун. Алар ошондой массанын тоскоолдугуна чыдап, кайраты жетип жана Улан Үсөй сыяктуу азаматтар булар канчалык жарлыкты такса дагы, бирок ошолор коом агартуучулар. Сөз сизде. Мени өкүндүргөнү ушу Олжобай инимдин уулу ошондой тагдырда туш болгону болду да. Эгерде сенден башка болгондо айтар сөзүм көп эле. Тилимди мертинтип койдуң, бирок мен атайын ушу эфирге келгенимден кийин мен дагы өзүм көз карашымды айткым келет. Биздин ал оору, туура, оору эмес эже. Бул
кечирип коюңуз, Ооруdur, кыска эле мен кыстырма. Жок, билбейт экенмин. эгер сиз 5 бала же 7 бала төрөсөңүз же сизге элдин баары таң калат, ой 7 бала төрөптүр деп, ошол сыяктуу феномен. Бардыгы туура. Бирок болуп калды деп эле анан эфирге чыгарып, көчөгө шардана кылып, кыйкырып, андай болбойт да. Антпесе маселелер чечилбейт, Маселелер чечилбейт, окууга деле тапшыра албайт, чечилбейт, коомдук жайларда жүрө албайт. чечилбейт. Анткени биздин кошуналаш мамлекеттер, биздин улуттук менталитетибиз, бабалардан бери келген салтыбызды эмне бир эле элге Сиз бир нерсени унутпаңыз, коңшуларыбыз авторитардык режимде жашап аткан өлкөлөр, аларды мисал улууга эч качан мүмкүн эмес да. Ушу биздин кыз келиндерибиз жөнүндө мен аябай бир чоң чоролор менен биргеликте биз кыз келиндин намысын ким коргойт деген биз абдан чоң конференция өткөнбүз да. Анан ошол жерде биз миң уккандан бир көргөн деп, анан ошол мына Ош базарындагы кыз келиндердин кандай ошондой тагдырга туш келгенин чагылдырганбыз да, инсценировка кылып. Ошондо мен бир нерсеге көзүм жетти да. Бизге окшогон ошондой улуттук ар намысты көтөрүп, ушул маселелерди койгонду эч бир жерден берген жок. Даже бизди душман кылып, бир мисал үчүн биз деле агартуучубуз да. Биз кандай жакшы иш-чараларды, ушу мамлекет азыр мамлекеттик деңгээлде идеология жоктуктан, ар бир укукту өз-өзүнчө бөлүп карабагандыктан, анан көчөгө чыгуунун өтө эле демонстрациялап кетиши бул өкүнүчтүү болот да. Бүгүн болбосо дагы бир күн келип жаштарга залакасы тиет. Азыркы энелер кече коляскадан айдап жүргөндөрдүн балдары чоңоюп туруп, өздөрүнө кайра сокку болбойт деп эч ким кепил боло албайт. Ошондуктан бул жерде азыр биз бийликти улам алмаштырып, митинг, пикет кылып жүрүп, бийликти тебелеп, тепсе эле ошону менен бирге эле биз тарбияны дагы көмүп салдык. Менталитетти да биз кече жакында НЮТВдан чыктык, тарбияны кантип берүү. Тарбияны сонун бергенбиз. Мен мына иман сабагынан сабак берген мугалим катары. Балдар бакчасында 20 жылдан ашык тарбиячы, жетекчи болуп иштеген катары биз башка өзүбүздүн салты санабыз менен, өзүбүздүн программа Союздун убагындагы же болбосо азыркы менен эле тарбияласак, сонун тарбия чыгат. А бирок булардын маселесини токтой туруңуз. Кечегилер койгон маселени дагы карап туруп, идеолог өзү ошо атайын мамлекеттик деңгээлде бир чече турганды коюш керек да, анан көчөгө чыгып эле бул көчөгө чыккан менен чечилчү болсо кагылайын. Олжобай иним токтоп туруп, мени бөлбөй тур. Биз канчалаган маселеде боздоп жүрөбүз да. Көчөгө чыгып да кыйлап, Генеральный прокуратурада, ГКИМБирдин алдында, кечээ күнү чек арада энелер кандай кордук тартып атат. Бирок көчөгө чыгуу биздин конституциялык укугубуз да. Укугубуз бар, бирок биз чыкканда ошону дагы туура эмес түшүнөт да. Ошондуктан мен дагы баягы эле кайрылуум, биз бири-бирибизге коом түшүнүп, бири-бирибизди колдогондо гана жылыш болот. Сен батышчыл, сен улутчул, анан сен райымчыл, сен элчил бөлө берсек, биз ыдырап жоголобуз. Калайча, сиз ойлобойсузбу, сиздин ортоңуздагы кагылышууларды, ушу батышчыл менен улутчулдарды биздин эле ичибиздеги саясий күчтөр атайын уруштуруп коюп атат деген пикириңиз жокпу? Пикирим бар, андай да болгон. Бирок ушул эле батышчылдар эле, жок, батышчылдар эле урушкан. Мен НКОлордун ассоциациясын түзгөн Токтай Мөмөталиевада дагы мен өзүм коомдук бирикмемди печатын коюп, биз булар менен кызматташабыз деп. Кызматташып жүргөн мезгилден бери эле кагылышып келатабыз. Анткени мен улуттук мындай кыйналган элдин көйгөйүн көтөрөм. Алардын жүргүзүп жаткан саясатына каршымын. Ошондуктан биз эч качан пикирибиз келишпейт экен да. Эжеккен пикирин, ой түйүнүн чечмелеп берейин. Мындай канча узак жыл бала бакчада тарбиячы болдум деп атасыз, мектепте ыйма сабагын берип келатам деп. Маселенин баары ушундай болуп атат. Сиз айтып атпайсыз, Совет мезгилиндегидей баары жайма-жай болбой атат депчи. Совет мезгилиндеги установка менен бүгүнкү күнгө чейин жашап атканыңыздын өзү бул улуттуктагы менталитетти коргоп аткан жоксузчу, каршылык менталитети сиздеги дүйнөңүздө жашап аткан нерсечи. Себеби советтик мезгилде тарбия деген эмне эле? Канчалаган лагерлер, түрмөлөр, немелерден адамды тарбиялоо деген жаңы адамды тарбиялоо деген берене болгон. Большевиктик бийликтин, коммунисттердинчи. Так ошол менен сиздей миллиондогон түмөндөгөн адамдар тарбиячы болушканда, сиз ошол тарбияны
калыптагыңыз келет да. Ошол тарбияга ностальгия болуп атасыз да, азыр совет мезгилиндегидей ошол бул тоталитардык системанын аң сезимге уктуруп койгон күлүштары да, инструменттери ошол сизде калган. Биздин кошуналарыбыз да ошол калган. Биздин коңшулар да ошол калган. Сиз ошон үчүн булчу дүйнөнү сүйүү гана керек бизгечи. Баарын көкүрөңүздү жумшарсаңыз, бул жашоодо проблема жок. Проблеманы өзүбүз жаратып атабыз. Жанагы кырк чоро дегендерчи, алар жөн эле жана кыргыздын жакшы сөзү бар. Жаман айгыр өз үйрүнө тап дегенчи. Булар ошондой болуп атат. Анчалык кыз келиндерге күйсөчү, ошондой эле сойкулукту деле көргүсү келбей сетиркеп атса, аларда долбоор жазсын, ишканаларды, жумуш орундары камсыздап берүүгө. Жага эми алар бул жакта жок адам бар. Журналистика этикасы боюнча аларга дагы баягы жооп бере турган инсан жок. Мен болушайын, Жок, кырк чоронун да тилектештери тараптан булардын аракеттеринен улам жооп бере атам да. Аракет эмес, биз дагы ошондо түшүнүш керек. Ошондо биз аялдардын укугун ошо кантип ошол кыздар сойку болуп кетти деген темага барганбыз да. Ошол эмне себеп болду деп себебин изилдедик да. Изилдеп биз анан чыгардык. Мен өзүм күбө болдум ошол кыздарга. Бирок биз жанагы улуттукту, мен буну улуттук деп айта албайм. Мен бул акыркы убактардагы коомдогу калыптанып калган бир пикир деп айтабыз. Муну дагы эч ким тана албайт. Аял үйдө тамак жасаш керек, аял үйдө жыйнаш керек. Биринчи ирет аял бала багыш керек, анан барып карьера жасайт. Бул биринчиден. Экинчиден жанагы эркектердин аялдарга болгон мындай бир кызгануусу жана башка себептер менен чоң отчетту окуп чыктым. Сиздерге оңшогон 12 уюм мониторинг жасаптыр. 1000 айымдан сурамжылоо жасап, сиздердин дагы уюмуңуздар бар экен ичинде. Ошонун ичинде 80 Кыргызстан боюнча 84% адамдар, аялдар бир жолудан баштап көп жолуга чейинки зордук зомбулукка кабылган экен депчи. Эми бул маселеге батыштын тиешеси жоктой көрүнөт да. Себеби үйдө аялын сабап аткан эркекти батыш келип саба деген жок да. Айрым жерлери бул оюңа кошулам. Батыштын саясаты деп эле мен батышты бүтүндөй эле коомдогу ар бир жеке адамга кийлигишсин дегенден алысмын. Мен дагы ошол коомдук уюмдун жетекчиси, ошо мониторинг жүргүзүп, күн сайын ошондой үй бүлөлөр менен күрөшкөн киши катары бул нерсени мен жон тери менен сезип жүрүм да. Бунун ар бир адам кулктун өзү болот, характери болот. Анан ошол зарыл эмне себептен турмуш экөө бири-бирин сокту. Көпчүлүгүндө ошол аялдар дагы өзүнүн тилинен кетет. Анан эмне себептен азыр өтө биздин Кыргызстанда бул нерсе көбөйүп кетти. Тиричилик оорлогондон оорлоп бара жатат. Жокчулук болгон жерде эркектерди басынтып аялдар мен таптым деп, буга дагы миграциянын таасири бар да. Жумушсуз аялдардын өздөрүнүн да күнөөсү бар. Аялдардын кээ бир жерде өзүнөн дагы өтөт да. Какшанып эле күйөөсүн кемсинтип, күйөөсүн эмете бергенде анан токмок жейт. Мен деле кээде тилим какшанып күйөөмдөн токмок жейм. Ал эми боло турган нерсе. Эми ошо бир жолу токмок жеп, же бир жолу кыйналып койсок эле көчөгө чыгып алып мен укугум тебеленди десең боло берет. Сиздин күйөөңүздөн токмок жегениңизди зордук деп кабыл аласызбы? Зордук, зомбулук дебейм. Мен өзүмдөн өткөн үчүн токмок жедим. Анткени барба деген барам, чыкпа десе чыгам. Күйөө менин жолдошум, мен башкарыш керек. Глава семья, үй бүлөнүн башчысы болгондон кийин балдарына, аялына барына тартип бериш керек. Мына маселенин өзү ушул жерде жатат. Эжен жакшы немесин айтайын да, сизди эненин жакшы касиетине бир жыйынтыктоо сөздө ошого келели. Батыш өлкөлөр дагы патриархалдык түшүнүктөн көпкө чейин чыга алган эмес да. Бирок алар эрте басып өтүп кетти дагы. Мына аял укугуна келгенде аял мүмкүнчүлүгүн колго беришти да. Аялдардан президент чыгып атат, тиги башкалар чыгып атат, эң жогорку тепкичтеги кызматкачы. Биз эне табият эмне? Үйдө канча балаңыз болсо, ошонун баарына сиздин мамилеңиз айлампа мамиле да. Бирин жаман жакшы көрбөйсүз. Күйөөңүздүн айырмасы аныкы пирамида ой жүгүтөт да. Ал өзүмчүлдүктө. Себеби балдардын ичине кайсынысы идиректүү болсо, ушул менин атымды чыгарат деп, ошого көбүрөөк инвестиция кылат, ошого мүмкүнчүлүк бергенге аракет кылат да. Сиз майып балаңызга дагы үзүлүп түшөсүз да, эркек атпайт. Бул табигый нерсе да. Айлампа мамилеси биз ошол аялдын мүмкүнчүлүгү 21-кылымда биз кыргыз коому көргөзүш керек. Себеби кыргыз коомунда качан аял бийликке көбүрөөк аралаша баштаганда, жанагы партиядагы шагыраган эркектерге караганда аялдардын саны көбүрөөк болгондо, алар керектүү мыйзамдарды базасын түптөп берет. Аялдарда тилектештикти калыпташыбыз керек. Бул кыз келиндердин маселеси
бул жеке керт башын эмес, улуттун келечеги үчүн тынчсыздангандар. Булар Кыргызстандын мүмкүнчүлүгүн бир гана баягы улутчул немеге шырма кылып албай, алар чай кошулар эмес. Булар жалпы адамзат каяка өнүгүп атса, ошо 21-кылымдын шары менен бараткан коомдун алдыңкы топтогу, алдыңкы көз караштагы өкүлдөр. Ооба, бул сөзүңүзгө кошумча кече күнү чыккан изилдөө эфирдин алдында сиз экөөбүз сүйлөшүп аттык элек. Мына 8-март күнү изилдөө чыгып, Кыргызстан, Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде аялдар бийликке кийлигишүүсү боюнча эң акыркы орунда турган өлкө экен. Бизде болгону бийлик структураларында 17 гана айым көрсөтүлүптүр. Биздин алдыбызда сиз айтып аткан Түркмөнстан дагы, биздин алдыбызга сиз айтып аткан Тажикстан, Өзбекстан да чыгып кеткен. Бийликте аялдардын аз болушу, социалдык маселелердин чечилиши начар болот дегенден кабар берет да. Бул маселени да чечишибиз керек. Эң туура. Анткени бизде эгоист жигиттерибиз аябай эгоист болду. Мына ушуга басым койсоңуз анан. Биздин жигиттерибиз жалаң өзүнүн, биздин бийликтегилердин өзүнүн чөйрөсүндөгү, өзүнүн айлана тегерегиндегилерди гана көргөндүктөн биз ошондой, мисалы үчүн мына мен азыр бир жерге депутат койсо мен кадимкидей даярмын азыр. Эмне үчүн мен болбашым керек? Эмне үчүн эң укукту коргоп жүргөн, элдин кыйын азаптардан чыгарган эмгектерибизди бирөө дагы эске алгысы келбейт. Анткени биздин жигиттерибиздин жалаң мен деп, анан тууган уруктун айлана тегерегинен, анан өзүнүн жан жокөрлөрүнөн чыга албагандыктан биз ушундай парламентте дагы боло албай атабыз. Мен көп жерде байкадым. Мен мурда мен дештен уялчумун. Койчу, мен бир адаммын да, мен бир жөнөкөй эле аялмын десем. Мен бир күйөөнүн аялымын да дешсиз. Мен бир күйөөнүн аялымын, анан бир жөнөкөй жердин перзентимин десем, кеп андай эмес экен. Менден деп эми чимкирик деген атка конгондор жүрдү да. Ошондуктан мен баары сиз өңдөнгөн айымдардын саны аял заттарына жана бийликтин өкүлдөрүнө айтып кетем. Ошентип бизди айкайлатып көчөгө чыгарбай. Бардык маселени ошол жерге татыктуу адамдар барып, анан ген аялдардан көбүрөөк ошол жерде укук, закон чыгаруу жактарда болсо, балким бул нерсе көчөгө чыгарбай эле аялдарыбызды. Жакшы кепке келдик мына. Кече сиз айтып атпайсызбы, мен күйөөмө баш ийишим керек депчи. Бүтүрүп алайын. Мына 2005-жылдагы парламенттеги мен деген айымдар, мен бүгүнкү күнгө чейин ошол айымдарды сыйлайм, урматтайм. Мына Бөдөш эжеке, Жылдызкан Айтыбаевна, Камила дагы мына 2010 жылдагы. Жанагы Иман Кожоева, ошол жылдары абдан парламентте капкакта мындай регрессчил күчтөрдү айтасыз да, мындай ошолорду прогрессчил топ дегенге болобу, сиз атаган айымдарды ишмердүүлүгүнөн кабыл алган аябай маселелерди талоо жеринен коюп. Менин пикирим да. Сен өзүң айтсаң айта бер, менин оюмду сен бузба. Ошондой аябай ошол аялдардын гендерлик маселесин көтөрүп чыкты. Ошол жердеги Никитенко, Карамушкина, Строкова, алар дагы ал жагынан мен аларга кошулам. Анткени биз аялдар көп болгон жерде адилеттүүлүк болот. Мен Дастан агайымдын бир жакшы сөзү менен айткым келет да, аял көл, эркек сел деп. Эмне үчүн бизге көл деген баа берген Кыргыз? Бардыгын шимиребиз. Бардыгын көчөгө чыгарбай эле ошол үйдө отуруп, өзүбүздүн талим тарбиябыз менен көп нерсени энелер чечип, энелер эмете. Соңуна келип бартат. Бирок ошол көл болууга тиги сел жол бербей атпайбы? Селди дагы жылуу сүйлөсөң жылаанынден чыгып. Сиз атаган саясий айымдарчы, аларды коомго ориентир кылбашыбыз керек да. Булар тескерисинчечи. Ошол сиздердин үйдө ошондой болуп атпайбы? Аял киши деген эркекке баш ийип эле отуруп бериш керек дегенчи. Анан аялдын күчү жүрөктө, эркектин күчү билекте экенин унутпашыбыз керек. Анан коомго ориентирди биз колдон келсе, жана Жылдызкан Жолдошова өңдүүлөр эмес. Булар коомду артка тартып аткан демократтын тормусу да, ошолор болгон какылдап какшап аткан үчүн коомдо ориентир, элди мындай түрккөй караңгы десе арданып атышпайбы? Элдин караңгылыгын биз көп учурда ошондой фокустарга болушу иретинде, бирок алар дагы айымдар, алар дагы айымдар коомунун бир өкүлдөрү. Биз сынчыл коомду курганда, ачык коом курганда гана өнүгөбүз да, ал адамдар да өздөрүнүн кемчилигин инсандарды талкуулай эле коелук, биздин эфирибиз соңуна келип жетти. Бирок агай, сиз дагы эфирде айтып атып, бир маселе бар экенин чечтик да, жалгыз бой калып аткан айымдар 30 жыл бою Кыргызстанда калып эле келип атат.
сабалып аткан аялдар сабалган боюнча калып атат, өрттөлүп өлүп аткан энелер өрттөлгөн боюнча, өрт демекчи 14-жылдагы Алтыхиев шоссесинде кеткен мигрант кыздарыбыз типографиянын ичинде тирилей жигиттер эмес, кыздар өрттөлүп кеткен, ала качылган бурулай өңдүү кыздарыбыз ошон өзүнүн өмүрүн өздөрү кыйган боюнча калып гана келип атат. Анан демек маселе бар экен, көйгөйлөр бар. Бул көйгөйлөрдү чечүүнүн ыкмалары түрдүү. Алардын бири көчөгө чыгуу, алардын бири конференцияларды уюштуруу, бирок маселелерди чечишибиз керек. Сиздер айткандай ынтымакташалык, биригелик. Себеби жогоруда айтылгандай, балким бизди ортодон арыздаштыруу, уруштуруу бул бирөөнүн кызыкчылыгы болуп жүрбөсүн. Рахмат эфирге келтиргениңиздер үчүн. Бул эмнеге долбоор болду.